Мына жакында азыр январь айы, эми көздү ачып жумганча жаз да келип калат. Ошого жараша мынакей бизде мондай препарат бар. Ушундай обработка от вредителей в саду деген. Бул жазында жана күзүндө кургак боюнча себип койсоңуздар, жердеги курттардын баарын жок кылып берет сиздерге. Жалпы курттардын баарын ба? Ооба. Тандабай эле. Жерде кандай, например, кыштан калган курттар болот, сууктан жашынып, ичине жердин астына кирип кеткен. Ошолор чыгат. Ошолор чыкканда, ушул как инсектицид катары өзүнүн эффектин көрсөтүп, өлтүрөт десек болот. Ошол. Анан мынакей бул дагы магбор. Бул дагы аябай жакшы удобрение, составында магний жана бор. Бул дагы быйыл ушу клубникаларга бизде аябай жакшы колдонулду. Анткени магний дагы бул клубникага аябай керектүү нерсе экен. Бор бул гүлдөтүшүнө аябай жакшы таасир берет. Бул удобрениеде ошо эки элемент бир удобрениеде камтылган. Бул да мынакей Фертика фирмасынан келген универсальный удобрениялар, сад и огород. Булар дагы кургак боюнча эле бардык өсүмдүктөргө себип койсо, тоже өзүнүн эффектин берет. Бул дагы органоминеральный удобрение. Составында органикалык жана минералдык удобрениялар камтылган. Канчадан ушулар? 150 сом. 150 сом. Анан мына бул жака кетсек, буну биз күлүп айтып коебуз, жалкоолордун удобрениясы деп, мындайча айтканда. Анткени мынакей муну алып туруп эле, бул жагын кесип, гүлдөргө сайып койсоңуз, бул акырын-акырындан өзү ошо капать этип, өсүмдүккө удобрениясын берип тура берет. Кээ бир айымдар бар да, мен сугаргым келбейт, анан бирок гүлүм аябай гүлдөп турсун деп, ошолорго жакшы биз ушундай удобренияларды алып келип койдук. Тамчылатып сугаруу системанын бир эмеси экен. Атайын гүлдөргө жөн эле сайып койсо эле, өзү акырындан тамчылап удобрять этип тура берет. Мына бул универсальный бардык гүлдөргө ылайыкталган, бул орхидея деген гүлгө ылайыкталган, бул декоративно лиственныйларга, а бул баарына универсальный бардык өсүмдүктөргө. 70 сомдон экен бар. 70 сомдон булар. Анан кийин бир өзгөчө бир упаковкаланган товар экен. Бул да болсо бул товарный вид. Өндүрүүчүлөрү атык сыяктуу эле кылып жакшы иштеп чыккан. Анан биз ушу байкаганыбыздай, биз ушу Фертика фирмасынын официальный дилерибиз. Бизде бул фирманын товарлары абдан көп, анткени мунун эффекти да жакшы, качествосу да жакшы. Муну спросу аябай көп. Анан ушу буга чейин айтып кеткендей, мынакей бул жакты карасаңыздар, бияка гүлдөргө арналган, ар бир гүлгө өз-өзүнчө мынакей мондай удобрение. Составында мына бул жерде көрүп тургандай 5 ампула болот. Тоже бул дагы ар бир кээ бар да, ачсам бузулуп кетпейби деп, шекардарлар мисалы үчүн переживать этишет. Ошого жараша мынакей ампула болуп бөлүнгөн. Бир ампуласын 5 литр сууга раствор кылып эле сугарып коюп, бир колдонгондо калганы тура берет. Кийинкисин дагы 10-14 күн өткөндөн кийин дагы удобрять этип койсо болот. Булар алгандан кийин бир сакталган убакыттары, срок годностьтары болот, ооба. Мынакей бул жардан карасак 3 жыл дейт. 3 жылга чейин тура берет. 3 жылга чейин тура берет. Мына булар дагы ошо өз-өзүнчө, мисалы үчүн садовые цветы деп турат. Мына бул жакта роза, комнатные цветы, гортензия, цитрус, фиалка, хвойный өз-өзүнчө. Анткени булар дагы ошо буга чейин айтып келгендей, ар бир культура индивидуальный подход талап кылат. Ошого жараша булардын процентностьтары, азот, фосфор, калий, микроэлементтин процентностьтары ар кандай болот. Ар бир өсүмдүктөргө ылайыкталган. Ан деген ошо өсүмдүккө өзүнчө сунуштап берет экенсиңер. Бирок баалары бирдей экен, 100 сом баары. 100 сом. Анан бул жактан карай кетсек, могул жакта мондай жакшы прививочный ленталар турат бизде. Бул да болсо биздин багбанчыларга аябай керектүү нерсе. Анткени сиздер кээ келип калат бизге. Мен көрдүм бир бактан эле несколько, например, өсүмдүк, алма, алмурут же дагы башка өсүмдүк өсүп турат депчи. Бул дагы ошо прививкага арналган скотч деп да койсок болот, прививочный лента деп аталат өзү. Например, бир бактын веткасын алып, экинчисине кошот дагы, ошол менен байлап койсо, бир бактан несколько өсүмдүк өсүп чыгып берет. Приживаться этип калат да. Учурда мындай жөнөкөй эле тряпка менен ороп койчу экен. Бул деген эмнеси жакшы, бул деген үзүлүп кетпейт, анан бири-бирине тыккыз кылып жакшы кармап берет да. Атайын ошондой. Багбандарга өзгөчө. Анан кийин бул жакты карай кетсек, садовый вардын түрлөрү турат бул жакта. Садовый вар дегенибиз мынакей жакында бизде уже обрезкалар башталат, кыйыштыра турган кездер. Анан кийин жанагы бак дарактарда рана болуп калат. Ошол раналарга инфекция кирип кетпеш үчүн, курс кумурскалар кирип кетпеш үчүн садовый вар
деген мынакей средство. Бун деген кичине мындай жылуу жерге коюп койсоңуз, бул как пластилин катары кетет. Ошол жерге сүкөп койсоңуз, курт дагы, инфекция дагы эч нерсе ошол бактын ичине киргизип, оорутуп койбойт да өсүмдүктү. Бул ушундай нерсе. Жанагы кескен учурда бир садовый бар. Койдун май экен да, мындай айтканда. Койдун май. Ошондой анан түрлөрү турат. Мынакей моолары, жумшак түрү. Булар катуураак, анан ранет деген жумшак болот да. Ну, ал биздин кардарыбыздын предпочтениясына жараша да. Баалар канча ушулардын? Молар 60 сом, мына молар 80 сом, булар 100 сомдон, булар 100 сом. Жумшактары кымбатыраак болот, катуурактары арзаныраак болот мындайча айтканда. Ошо. Анан мынакей бул дагы аябай жакшы удобрение, нитроамофоска деген. Бул составында азот, фосфор, калий 1% болот, мынакей 16. Мундагы биздин дыйкандар негизи эле ошо өсүмдүктөрдү өстүргөн биздин кардарларыбыз аябай жакшы билет бул удобренияны. Бул удобренияны жазында же жайында берсе болот. Кургак түрүндө себилет түптөрүнө. Канча? 150 сом баасы. Анан кийин мына могу да аябай жакшы нерсе. Бул ловчий пояс. Бул деген жакында эми күн жылып кумурскалар аябай көйгөй жаратат го жазында күн жылыр менен. Кумурскаларды билесиздер, булар өсүмдүккө, булар эч кандай зыян деле келтирбейт, бирок деген бактын үстүнө тляны ташыйт да, же башка курттарды ташыйт. Естественно, курттар бакка чыккандан кийин алар сокторун соруп, развитиясын токтотуп коет. Бул болсо прививочный лента, мынакей ачып көрсөтсөк, ичинде мына мондай болот. Узундугу 3 метр болот. Анан бул деген 2 айга чейин ушул лента монтип астынан бактын түнүнөн эле байлап туруп айлантып койсо, кургап калбайт. Кумурскалар келатып ушуга жабышып калат дагы, ушул жерде калат дагы. Анын үстүнө эч кандай куртту ташыбайт да. Бул ушундай ловчий пояс. Тоже бак дарактарга аябай жакшы. Багбанчыларга бир ассортименттер күчтүү экен да буякта. Ушулардын скотчко окшогон немелер, ленталардын түрлөрү да бар экен. Ушу кумурскаларга каршы аябай жакшы эффективный скотч, лента, пояс. Анан мынакей бул гуми олимпийский. Бул удобрениянын да биздин көп кардарларыбыз билет. Анткени составында гуматтар бар. Буга чейин айтып келгенде азот, фосфор, калий да камтылган. 11 микроэлементи бар, 80 природный минералы, элементи, анан минералдары бар. Бул түшүмдүүлүктү жакшы көтөрүп бергенге, өсүмдүктөргө жакшы таасир берет. Баасы канча ушунуку? 80 сом. Унутпагыла, бөген бааларын айтып коюптурлар. Можно сразу даже айтса болот. Анан мынакей гуми оми весенний, бул дагы органикалык удобрение. Мына ушул жака токтой кетсек, мына ушул жерде бизде Башинком деген фирмасынын удобрениясы турат. Бул фирма Россиядан келген, биз дагы ушу официальный дилерибиз ушул фирманын. Булар жалаң органикалык препараттарды чыгарат, удобрение болобу, фунгицид болобу, ушу бардык товарлары жалаң органический да булардыкы. Мынакей ошол фирманын товарлары мына ушул жерден баштап. Анан кийин бул гуми оми весенний, бул жазында өсүмдүктөрдүн түбүнө кургак боюнча себиле турган удобрение. Анан кийин фитоспорин, бул дагы аябай көп колдонулчу фунгицид, грибковый ооруларга каршы препарат. Мынакей ушуга токтоло кетсек, мына объемдору ар кандай. Мына ушул 10 граммовый, бул порошковый, порошок түрүндө, сууга дароо эрийт, эффектин дароо көрсөтөт. Анан кийин мынакей карасак, бул деген 100 граммовый, анан 200 граммовый. Бул фитоспориндерди көбүнчө биздин ошо өсүмдүктөрдү сүйүүчүлөр кандай өсүмдүк болбосун, бул бардык грибковый ооруларга каршы жакшы иштеп берет. Корневая гниль, парша, фитофтороз, бактериальный, даже бактериальный ооруларга да жакшы иштейт да. Бул алдын ала. По факту уже бактериальный жок, буга чейин айткандай жана Эрвиния стоп деген препараттар бар, ошолор менен дарыласаңыздар болот. Мына ушул сиздер көрүп жаткан бул 100 граммовый. Мунусу болсо 200 граммовый. Булар гель түрүндө болот. Муну деген определенный бир сууга жакшылап эритип алып, жылуу сууга. Анан ошол жылуу суудан концентрат болот да уже. Анан ошондон дагы суу кошуп, үстүнө раствор кошуп, анан кийин дарыласаңыздар болот. Чачса да болот, түбүнө куйса да болот. Капельный система менен да кое берсе болот өсүмдүктөргө. Уже Кузнецова аналогов нет дейт. Анан кийин эң жакшысы ушулардан фитоспорин олимпийский. Бул да биз да жакшы көргөн, биздин кардарлар да жакшы көргөн фитоспориндердин бири. Анткени мунун составында ушуга чейин айтып келген фитоспориндердин да составы бар, плюс мунун составында калий, микроэлемент и 90 природный минералы дагы бар. Мындайча айтканда бул фунгицид плюс удобрение. Иммунитетин көтөрөт и грибковый ооруларга да каршы препарат. Ооруларга каршы анан жер семирткич да болуп көтөрөт экен да. Ошондой болуп калат. Анан бул жака келсек, бул Байкал М1.
Бул дагы микробиологический удобрение. Анан бул деген компостторго жакшы колдонот бизде. Компост демекчибиз, бул жанагы чириндилер. Күзүндө жалбырактардын баарын чогултуп, анан кийин эртерээк ошол жалбырактарды удобренияга айлантыш үчүн ошонун 100 миллиграммын 10 литр сууга раствор кылып туруп куюп койсо, ошол жалбырактар эртерээк удобренияга айланып эффектин берет. Ошол компост технологияны колдонгондор, иштеткендер көп эле? Абдан көп. Анткени эми бул жалбырактар жөн эле ичти жатат. Аны жөн эле ыргытып койбостон удобренияга айлантса бул эң жакшы. Тамактан жер жемиштерин, кабыктардын немелерин да колдонуп компост жасагандар ушуларга жарай берет. Ооба, Байкал М1 муну ошондой эле как удобрение катары дагы. Бул ошо токсиндерди чыгарып берет. Өсүмдүктөн болобу, жерден болобу. Мындайча биздин тил менен айтканда биз муну ошо кефир деп коебуз. Мына астын көрсөңүздөр, бизде садовый красканын түрлөрү турат. Садовый краска демекчи, булар бак дарактарга атайын ылайыкталган акриловый краскалар. Булар көп убакытка чейин өчпөй, өзүнүн эффектин берип, курт кумурскалардан, грибковый оорулардан жакшы таасир берет. Анан кийин жана прямые солнечные лучи деп коебуз, ошолордон да жакшы защита кылып берет. Анан мына сиздер көрүп тургандай бизде объемдору ар кандай. Ушул 1,5 килограммовый. Бул жакта мынакей 3 килограммовый турат, жана 4 килограммовый бар. Булар ошо краска түрүндө. Анан мына бул жакта садовая побелка. Булар как порошок түрүндө. Тоже бактарды актаганга, краскалаганга ылайыкталган. Булар канчадан ушулар? Канча бакка жетет деп мындай эмеси барбы мунуку, Бул эми диаметрине жараша. Бактын диаметрине жараша. Бул анткени бактар ар кандай да канча слой краскалайт, ошого жараша кетет дозировкасы. Баасы канча? Ушул садовая побелка 70 сом, 1,5 килограммовый 180 сом, 3 килограммовый 280 сом, анан мына 4 килограммовый 350 сомдон. Анан мынакей бул жакка өтсөк, бул жакта бизде профессиональный удобрениялар башталды. Мынакей эң биринчи эле карасак, булар калий азотно-кислый, селитра калиевая. Составында азот менен калий камтылган. Булар ошо түшүмүн көбөйткөнгө, өсүмдүктөргө жакшы таасир берет. Ошо бир мешокто 20 килограммовый болот. Буларды биз на развес эле тартып беребиз, же бизде мешоктоп алып кеткендер в основном көп, анткени чоң территорияларга булар аябай жакшы, баасы да выгодный болот. Мынакей бул дагы нитрат кальция. Бул жакта буга чейин айтып кеткендей нитрат кальция составында азот менен кальций. Бул дагы өсүмдүктөргө аябай керектүү нерсе. Ошо вершинный гнилди алдын ала алыш үчүн, формасын жоготпош үчүн, жакшы өсүш үчүн ушул нитрат кальций да жакшы жардам берет. 2 водный марка Б деген эмнени билдирет? Мынакей нитрат кальцийдин да марка ушу Буй фирмасынан келген. Булар марка А, марка Б дегендери болот. Марка Асы булар деген как бы жана хозяйственный строительствода колдоно турган нерсе да. Булар ошону да белгилеп кеткен өндүрүүчүлөр. Марка Бсы булар жакшыраак обработанныйраак. Ошо марка Б булар өсүмдүктөргө ылайыкталган. Өсүмдүккө зыяны жок. Марка бөлүп коюшат экен да. Марка Аны чачып койсок, бул өсүмдүктөргө бир аз зыян келтирип коюшу мүмкүн. Булар анткени алар строительствода колдонулган препарат. Селитраны деле айтып кетсек, мунун деле жанагы стройкада деле колдонулуп атат, өсүмдүктө деле колдонулат. Дозировкасы ар кандай болуп атпайбы? Анан кийин ошо строительствода только селитра аммиачный эле колдонулат. Мына сиздер буга чейин көргөндөй болгон. Мисалы үчүн бизде тургандар булар өсүмдүктөргө ылайыктуу селитралар да. Буларды АБ деп бөлбөйт да бирок, Булар уже формуласы менен карасаңыздар болот. Формуласы менен, булардыкы оңой экен, АБ деп бөлүп койсок. АБ, ушундай. Анан мына бул жакта карасак, дальше кеткенде бул магний сернокислый. Буга чейин айтып кеткенде бул магний 20 килограммовый составында сера менен магний болот. Бул дагы ушу жалбырактарды жашыл кылып, жакшы эффект бериш үчүн өсүмдүктөргө. Бул монокалий фосфат, фосфорно-калийный удобрение, тамырын күчтөнтүп, түшүмүн жакшы көбөйтүш үчүн удобрение. Фосфор менен калий концентрированный процентности. Анан бул жакка кетсек, бул нитрат калия составында азот менен калий, тоже түшүмүнө жакшы таасир берет. Мына бул сульфат калия, бул составында чисто калий болот, бул наоборот туруп калыптыр, мынакей кечиресиздер. Бул дагы ошо күзүндө берилүүчү, кургак боюнча себилүүчү удобрение, же ошо жай бүтүп баратканда берсе болот. Түшүмдүүлүктү көбөйтө турган удобрение. Анан бул жакка келсек, бул жакта газонго арналган удобрениялар турат бизде. Анткени азыр газон өстүргөндөр да өтө көп. Анан кийин жердин составы ар кандай болуп калат. Газон жакшы өсүш үчүн ушул удобренияларды колдонсоңуздар болот. Мына бул жакта Fertica фирмасынан келген 10 килограммовый газонный удобрение турат. Бул жакта органоминеральный газонный удобрение Буй фирмасыныкы. Бул болсо 200 квадратный метрге ылайыкталган, бул 400 квадратный метрге ылайыкталган.
1200'дөн. Бул деле. Чачыңар боя койсоң болот экен, жашыл кылып. Анан бул дагы ошондой эле универсальный, бардык өсүмдүктөргө себеп койсо болот. Бул дагы эффектин аябай жакшы көрсөтөт. Биздин атайын кардарлар бар, ушул удобренияга атайын келгендер, анткени алар ушу жылда колдонуп келет, эффектин билет. Удобренияны билет бул, жемишкичте 10 килограмм канча сом болот ошондо? 1200. 1200, Могу жерде аябай сонун жыттанган мондай куриный помет канча? 200 сом. Бул куриный помет ошо тооктун калдыктарынан жасалган удобрение, порошок түрүндө. Аябай сонун жыттанган менен бул Эффект аябай пайдалуу эме экен го бул дагы. Бул дагы органикалык удобрение, ошо обогащенный состав. Составында НПК, органика баары камтылган. Муну дагы өсүмдүктөргө колдонулат. Аябай жакшы удобрениялардын бири десек болот. Бул жакты карасак, мынакей гранулированный удобрениялар турат. Булар деген сууга эрибейт, акырын-акырындан нумдуулук тийген сайын эрий турган удобрениялар. Мына бул эң четкисин карасаңыздар, весенний удобрение, составында азоту көп. Жазында негизи айтылгандай, эң эле керектелүүчү өсүмдүктөргө бул азот болуп эсептелет. Ошон үчүн формуласы 27-12-12 болуп эсептелет. Муну ушу жазылмалуу өсүмдүктөрдүн баарына сепсеңиздер болот. Бул деле ошондой ине жалбырактууларга ылайыкталган. Бул болсо мынакей жайында себиле турган гранулированный удобрение, формуласы 18-18-18. Анткени жайкымалы өсүмдүктөргө бардык макроэлементтер бирдей процентностьта талап кылынат. Бул дагы мынакей 1,5 килограммовый ушундай газондорго ылайыктуу удобрение. Анан буга чейин айтып кетпедикпи, бизде азыр ландшафтниктер аябай көп, ландшафтный дизайндар каалагандар аябай көп. Анткени бул да сиздер көрүп тургандай, көчөгө чыкканда аябай кооз көрүнөт, көздү сүйүнтөт. Бул ошолорду удобрять этиле турган удобрение. 2,5 килограммовый, органоминеральный. Бааларын да айтып койсоңарбы? Мына ушулардын баары 250 сомдон. Мына ушулардын баары 250 сом. Баары эле бирдей баа экен бул жакта. Анан кийин бул жакты бул эми азыр январь айы болуп калды. Так буга чейин айтып кеткендей, ар бир удобрениянын өзүнүн убактысы болот. Анан мына булар күзгү удобрениялар, күзүндө берилүүчү удобрениялар. Составында күзүндө айтып кетсек, азотчистый удобрениялар берилбейт. Жазында мисалы үчүн айтсак, азотчистый удобрение берилиш керек болсо, күзүндө азотчистый удобрение берилбейт. Күзгү удобрениялардын составында в основном фосфор менен калий болуш керек. Анткени бул азот бул вегетацияны чакыртып, жашылдандырып салып атпайбы? Күзгү мал кышында бул нерсе керек эмес. Ошондуктан осенний удобрениялар атайын күзгүгө керектелүүчү нерселердин баары составында бар ушуларда. Мына бул жакта дагы профессиональный удобрениялар турат, Fertica фирмасынан. Айтып кетсек, бул Fertica фирмасы, бул российский фирма болгону менен, булардын товарлары өзү Яра, европейский фирма болот. Булардын качествосы абдан жакшы. Ушу биздин кардарларыбыз билгендер ушу Ferticаны аябай сурап келишет бизден. Анткени эффекти дагы аябай жакшы да. Анан мына сиздер көрүп турган ушул Fertica листовой деп коет, капельный деле берсе болот муну. Бир мешокто 25 килограмм болот. Биз тартып деле беребиз. Формуласы мунуку 15-40 магний, сера плюс микроэлементи болот. Мындайча айтканда бул калийный удобрение түшүмүн көбөйткөнгө жакшы таасир берет. Анан кийин мынакей могул стартовый удобрение десек болот. Бул Fertica тоже. Бунун составында фосфору көп. 13-40-13. Бул деген тамырын күчтөнткөнгө жакшы. Жаңыдан өсүмдүктү отургусканда негизи эле ушул фосфорный удобрение колдонулат. Отузоткан кезде берилет экен. Бул тамырын күчтөнтүш үчүн ушул кетет. Бул стартовый удобрение. Анан кийинкиси килограммы 250 сомдон. Баары эле ушунун баары килограммы 250 сомдон. Анан кийинкиси мынакей ушул Fertica фирмасынын эле удобрениясы. Бул 18-18-18. Эмне себептен бул 18? Анткени мунун составында магний менен сера концентрированный процентность болот. Ошондуктан биз дагы ошо биздин өндүрүүчүлөрдөн сурандык элек 20-20-20 кылып койбойсуздарбы? Анткени көп биздин кардарлар ушул удобренияны сурайт деп айтсак, алар айтышты бизге, силер эффектин салыштырып көрсөңөр, андан дагы жакшы болот. Анткени магний менен сера бул удобрениянын эффектин жакшыртып берет 20-20 караганда деп бизге түшүндүрүп берди. Ошо. Эми кимге кызык болсо, мынакей ачык эми ичинен да бир тартып коелу. Көрсөт. Мына бул жашыл түстө болот. Булар эми зыян деле эмес. Өзүнүн өлчөмү менен тартса, берсе. Адамга жок, зыян деле жок. Колго тийип эми. Бул жашыл түстө болот, мына муну тартып кетсеңиз болот. Мунусу сары. Сары экен, сары экен. Анан кийин
мынакей могунда бул розовый болот. Бул ичи көк гана. Анан кетип кетер элебиз. Айта элейин. Мынакей ушул удобрение тотоло кетсек, буну биз былтыр 2023-жылы 1-жылы алып келдик Турциядан. Биз пробный партия кылып алып келдик элек. Эффектин аябай жакшы көрсөттү. Ушу турецкий удобрениялар, Элитра деген удобрение. Элитра Тарим деген фирмасынан чыгат булардын баары. Ушул удобрениянын составында 20% азот, 20% фосфор, 20% калий плюс микроэлементтер болот. Бул дагы быйыл аябай жакшы эффектин көрсөтүп, буюрса, былтыр. Быйыл биз ушуну көп партияда алып келгенге даярданып атабыз. Февраль айларында келип калат ушул удобрение. Февралда келип. Бул эле эмес, мунун дагы линейка ушул фирмасынын товарлары келет да, бардык түр удобрениялары. Анткени буларда дагы аябай 70 түр удобрение бар. Ошончо удобренияны чыгарышат булар. Биякта силерде канча түрү бар? Бир экөө эле кеме? Биз быйыл негизи 3 түрүн алып келгенбиз. Анан биз барып, көрүп эффектин, заводду көрүп, бизге аябай жакты. Ошондуктан биз быйыл мынакей тандап дагы иштеп көрөлү деп 13 түрүн алып келгенге даярданып атабыз. Буюрса регистрациядан өтсө, жакында келип калат. 13 түрүнө, 13 түр келип калат жакында. Анан мына могу да аябай жакшы удобрение, моноаммоний фосфат. Бул күзүндө берилчү удобрение. Бунун составында мынакей байкасаңыздар, буга чейин фосфорлор 25, 29, 46, 52 болуп келатса, биякта 61% фосфор. Концентрированный процентность. Бул дагы күзүндө бериле турган удобрение. Бардык өсүмдүктөргө. Анткени күзүндө фосфорный удобрениялар кыштын алдында бардык өсүмдүктөрдүн алдына себилиш керек. Бул сахарда болгон мындай бир өңү түзү ушундай экен. Ак экен муну. Тиги жерсемизгичтерге караганда бул ак экен. Эми ал өң түзү болгондо өздөрү боеп коет да атайын, Красительдер деле болот атайын ошондой, ага деле. Аны бизге деле айтты эле барганда, кандай өң каласаңыздар ошого жараша боеп беребиз. Дыйкандарга түшүнүктүү болуш үчүн, өздөрү түшүнүктүү болуш үчүн эле боеп көрсөткөн. Ошол себептен атак эффектинен көрсө болот. Анан муну айта кетсек, ошо сиздер байкагансыздар, биз да Буй фирмасы менен да түздөн түз иштешебиз. Бул акварин. Буларга окшош эле ошо 20-20-20 деген удобрениясы. Ошол Буй фирмасынан келген удобрение. Буй деп. Буй аябай чоң фирма окшойт, завод. Булар жалаң удобренияларды чыгарышат. Буга чейин айтып кеткендей, ошо биз пробный партияны быйыл алып келдик дегендей, ошо Элитра Energy ичи мына мондай болот. Бизге кардарларыбыз келип калат, кара удобренияны мага берип койгулачы деп ичи. Ичи мунун кара болот да. Бияктан азыр ачып көрсөтө албайбыз, анткени булар эме упаковкада да. А так бул деген Элитра Energy составында аминокислоты, фульвагуматы, аябай көп нерселер бар. Составы аябай бай десек да болот. Түрк тилинде баары жазылган. Биз ошо азыркы партияда орусчага да котордук, буюрса элдерге биздин Кыргызстаныбызга түшүнүктүү болуш үчүн. Бул дагы жанакы стресс болуп калса, жакшы өсө албай атса, туура бес дары берип койсо, ушуну берсе, бул кайра өз калпына келтирип берет өсүмдүктү. Элитра Energy. Универсальный. Бул стресстен чыгарып берет десек да болот бул удобренияны. Элитра Energy. Универсальный кара жер семирткич мынакей силер жакшы көргөн. Сырты мондай болот. Ушундай чакаларда келет, ичи ушундай упаковка. Эмнеге бул кагазга эмес, именно темирден келет? Ошондой окшойт, ошо өздөрү атайын ушундай өндүрүүчүлөр чыгарышат да муну эме. Ошолорго суроо берип көрүшүм керек экен, эмнеге андай деп. Ошо ана бул жерге мынакей муну орусча айтканда нашумевшее удобрение деп койсок болот, бул осмокот. Муну гүл сүйүүчүлөр бизден аябай көп алат. Мынакей ичи мондай разноцветный болот. Муну бир сээп койсо, мунун 3 айлыгы болот, 6 айлыгы болот, анан 9 айлыгы болот. Сиздер көрүп тургандар ушул 6 айлык удобрение бир жолу сээп койсо, кургак боюнча 6 ай бою удобрение бербей деле койсо болот. Ошол акырын-акырындан эрип, ошол өсүмдүктү жакшы өстүрүп турат. Гүлдү жакшы өстүрүп турат. Золотой дракон 3-8 дейт. 8. Мынакей золотой дракон бул гербицид сплошного действия, булар ураган. Например, биздин Кыргызстан рыногунда болгон урагандардын баары 36%, 48%, 54%, 74%, 75% болуп атпайбы? Бул дагы болсо биздин заказ менен жазылган десек да болот. Бул 88% күчтүүсү. Бул жанакы камыш, пырей деп коет, ошонун баарын алат да. Бул күчтүү ураган. Ошо проценти көп да. Бул ошондой. Процент эң көп ушкен да. 88%.